которые закрывают глаза на весь этот беспредел. Они в рамках действующего законодательства обязаны нести уголовную ответственность. В таком случае мне скажите, пожалуйста, кого мы сейчас должны привлекать? Ответ. Азаматсың. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Манас Атабаев. Азыр жооп берип койсун, же сиздер суроо берип алыңыздар. Ошондо Azı bir yaptı, soru cevap verip koysun da özüne soru anlatasın, ha? Soru veriyoruz. Soru koysun, azaltacak. Просто получается такая ситуация, что нас все критикуют, что мы не смотрим на экологию, мы не смотрим на другие моменты, мы преследуем только цель пополнения доходов бюджета. Я вам скажу, это не так. И то, что никто не слышит народ, никаких общественных слушаний не проводится, это тоже не так, потому что сегодня мы все находимся здесь, это ваша площадка, вы заслушиваете отчет комиссии, и мы напросились к вам в гости, откровенно говоря, для того, чтобы услышать вас, услышать ваши замечания и корректировать свою работу в том числе в этой связи. По всем экологическим вопросам мы на следующей неделе полностью проведем комплексную проверку. Еще раз озвучим хвосты, еще раз изучим, где проходят грунтовые воды, территорию расположения заповедников, парков этнокультурных, входят они в границы земельного участка или не входят. Одно дело, можно всегда говорить о том, что мы все нарушаем, все делаем, но давайте посмотрим объективно. Давайте сделаем это заключение, мы вам его дадим. Принять это заключение или не принять, это уже будет ваше право. Но у нас есть законодательство, по которому инвестор приходит, инвестор работает, есть требования. Мы можем инвестора завтра выгнать, но тогда мы должны ему компенсировать все затраты. Мы готовы на это? Давайте сделаем. Уважаемые друзья, мы всегда говорим о необходимости привлечения инвестиций, инвесторов, для поддержки и социальных направлений, и тот фонд, который они создали, да, они неправильно этот фонд сделали. 600 миллионов, которые сейчас в этом фонде находятся, условия их предоставления, они неправильные. Я это откровенно говорю руководству компании. И 6 января об этом говорил. Выдавать под 8% народные деньги – это неправильно. И этот вопрос будет пересмотрен, если вы поддержите, если вы дадите возможность компании работать, это все будет изменено. Все требования, все поручения, они будут скорректированы. Но если компания закроется, и наши люди останутся без работы, ваши, прежде всего, соотечественники, товарцы, многие люди останутся без пенсий, без зарплат. Это же все доходит в бюджет. Поэтому я вас прошу, давайте вначале сделаем все необходимые экспертизы. Экологию посмотрим, розу ветров посмотрим, хвостохранилище посмотрим. Мы все изучим и дадим вам соответствующие заключения. И вместе с вами, уважаемые товарищи, вместе с вами мы все изучим. Мы вас включим в комиссию, вы будете находиться на объекте вместе с нашими экологами, вы все сами увидите. Бүгінгі жиын қатысушылар, Талас еліне күйген, Таластың еліне сұқтанған жалпы туғандар келіп отырамыз. Біз уағында лидер болып шыққанбыз Манастың еліне. Манастың елі ең идеалды ел болып тұр. Жері бойынша қан берген ел болған. 70 лидер шыққанбыз. Мен сіздерге айтып қояйын. Biz abi uақытта Тарту кереміз. Әрбір қатты уақыт көріп Ортында кевенде айтқан, бекболды айлы оқытып рахмат сен düşeni getirsin деп разы отам.
Ошондо биз барганда Бекмолду айлап кетти керек болсо бизге каршы чыккан. Эки жак болгон Бекмол ели. Керек болсо бетиз болуп кастык. Адамдар бире жок байка. Азыр сүрөңүз айтыңыз. Бекмол боюнча мына айтып атат. Эгерде ачылбайбы, ачылбасын. Ачылабы, ачылсын. Бекмол боюнча туура келсе, балдар кейип атырма, алда айтып атыр. 80% деп кошулуп бар. Ақсақал, сұра беріңізші болды. Бекті сұра беріңіздерді. Ақсақал, тоқтатыңызды сұра беріңіз болды. Бекті сұра беріңіздерді. Аз уақыт өтті де. Кешірім алыңыздар. Таластық туылғандар, бардыңыз тұрауыз. Қысқа қайталанбай сұрауды тоқтатты. Сұра өтінші болды. Азыр сөздерін ұзартаттағы анан кейін тарауды көріп деп аяғы жоқ қылып тұрады. Келіңіздер, ынтымаққа келіңіздер. Ақсақал, келіңіз, тоқтатыңыз. Урматтуу Манаса турпактары, урматтуу жыйын катышуучулары, Бектенов Нусуп талашчылары, урматтуу Артем Эдуардович, биринчиден келгениңизге рахмат. Ушундай келип элдин үнүн угуп, биз азыр могу жерде жыйылган эл, мына берде прессанын, ар кандай телерадио компаниялардын представителдери турат жаган таластын эле эмес, биз жалпы кыргыз элине кайрылуу жасайбыз. Бул жөнүндө жер үйгө тиешелүү сөз эмес, бул жалпы Кыргызстанда кемдерге тиешелүү сөз. Эми үчүн эл каршы чыгып атат. Бул өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдө ар бир мамлекеттин экономикалык башчы ошол мамлекеттин алтын валюталык запасы менен эсептелет, ошол өлчөм менен. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын золото валюттуу запасы канча? 2,5 тонна. Дүйнөнүн биринчи экономика Американын 4 тонна алтыны бар. Россиянын копоз 2 тонна алтыны бар. Кыргызстандын бир эле жер үйгөнүнөн чыккан 1000 тонна алтын менен Кыргызстан бүгүн жок болуунун алдында турабыз. Мына ушундай абалга алып келди башкаруучулар биздер. Келишим түзгөндө любой инвестор келбесин, бул жер үйгөнө тиешелүү эмес, Кыргызстандагы бардык жерге тиешелүү. Өндүрүлгөн продукциясын таза продукция түрүнүн 60% мамлекетте калыш керек. Андан башка келген инвестор бүт жергиликтүү налогторду, соц фондду, энергия, сууга болгон башка төлөмдөрдүн бардыгын төлөп, анан кийин ошого макул болсо биз кой беришибиз керек. 100 миллионго, 300 миллионго лицензияны сатпай, андай келишимди токтотушуңар керек. Бул деген эгерде экологияга кичинекей эле бир зыян келе турган болсо, ошол жерден казып алган алтынын баасы жетпей кала тургандай штрафтарды салышыбыз керек биз. Алар келип алып тургандан кийин баягы жаманыңды билип алдым, төрүңө чыгып алдым деп туруп, жаман үйдүн коногу бичидей болуп алып келип алыптыр бизди талап тоногонан кийин тайганда Комтөргө не абалга келип калды. Комтөрдө 1000 тонна эмес, 1,5 тонна алтын бар. 2,5 тонна алтын запасыбыз бар бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Пенсияны кантип беребиз деп ыйлап отурасыңар. Бул маселе болбош керек. Ошондуктан аларды визардын штрафын төлөбөй эле койсун, аны күнөөлөр төлөйт. Алтын алянсынан анын 500 миллион төгүн эмесин биз төлөп беребиз деп. Алдагы лицензияны 100 миллионго сатканыңар бул туура эмес. Жер үйдөн 100 тонна эмес, 150 тонна алтын бар. Биз башка кендерди айтып элекпиз. Канча деген баалуу металлдар чыгат. Бул функтордон канчалар кетип атат. Садыр Жапарович чырылдап ыйлап жүрүп азаптарды тартты. Биз дагы ошол функтордун кейпин кийбейли бүгүнкү күндө. Ошондуктан жалпы Кыргызстанда кендердин бардыгы жана Артем Эдуардович айтып атасыңар, июлда жаңы кен иштетүүнүн жаңы методун чыгарып атабыз деп. Пока вот это вот не будет подготовлен, не будет готовить, все надо приостановить. Андан кийин иштетесиңер. Өндүрүлгөн продукциянын 60% таза продукция менен калмайынча бир да иштебеш керек. Так, жұма намаз бұлайдып қалма, бір минут тұрсат бір қойыңызды. Мен ұчудан пайдаланып, бейде чоң мафиясызын атып кетейін. Жұма күні Құдай өзі кетсізінер. Мына кексіздер білместер көп нәрсен. Уағында мен сөйлеудің ақым бар. Уағында таластын елеместеген Атамбаевқа жалғыз мен қарсы шыққам. Бұл шүрле Құмтөлгө 3 пункттан қайыру жазып тұрып, ошол
жер үйгө алып деп чыкканда ошол жер үй боюнча мен куугунтукталгам. Ошол жер үй менен мени башка иштерди моюну билип туруп камаганга аракет кылган ошол Атамбаев $100 миллион саткан Атамбаев болчу. Ошо Атамбаевтан сурагыла. $5 миллиард турган жер үйдү неге $100 миллион саттыңар? Бул бир. Экинчиси Зилалиев келгенде да Зилалиев айткан, эртеби кечки түрмөгө отурасың. Эртеби кечки жооп бересиң деген. Мынакей жер үй 20 жыл мурда жана Төлөбек айтып өттү. Бекмолдаев өкмөтүнөн элде отурушат. Биз барганда чынлап куалаган. Мына акчасын алдыңар 300 миллион сом. Айтканбыз албагыла, техниканы алдык, баарын алдык. Мен жер үйдү иштесин деген жерим жок, просто айтып атам. Убагында чыкпагансыңар. Убагында куугунтуп жеген ушул жерде. Мына ошо Бекмолдаев өкмөтүнүн айыл өкмөтү Абдыкадыр Токтогул койбой берген. Атамбаев ошол айыл өкмөт, ошол Зилалиев ана бардык ошого жооп бериш керек. Убагында губернаторду кол койгузбай койду. Убагында ошол жерде тиги акимди райком өзөгүч билесиздер, Бекмолдовдор силердин айыл өкмөттөрүн. Ошону биз жер үйгө кол койбой койдук. Молодец аким экен деп мен ордума депутат алып чыккан ушул жерде. Силер колдоно койгонсуңар ошол кишини. Мына жакында өлүп бүттү. Бүгүн мен алып кыйрасыңар, жер жабыз. Бул жерде Атамбаев күнөөлүү. Жооп берсин Атамбаевга, давай. Арыз жазгыла. Мен колумда мына колумда. Бул жерди уюштуруп аткан экен, кой туруңуз 1 мүнөт. Бул жерди уюштуруп аткан Эмил Абдыкадыров жана Абдыкадыровдун байкеси. Мына кемсилер Бишкекте отуруп быныгып, мен колумда арыз турат. Кече Ташиев айткан, мен бардыгын камам деді. Камасын ошондо элди экиге бөлүп аткан адамдарды. Рахмат силерге. Sen birbirine cevap verip namaz kılgan işler var iken ben bana soruyoruz berdi. Bu şu boyunca cuma namazına gelip kalandı men oyu biliyormuşlar. Men baştan şu cevi meselesini götürüp sağlanlarga gündür oldu, kamalanlarga gündür oldu. Men özümdün pozisiyama turup bergen. Hazırdagı bu pozisiyada bir ele men emes, Таластын кандайына ыйгаргылыктуу келбейт, ушул позицияда туруш керек. Биз деген мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбуз. Биз деген мамлекеттин кызыкчылыгын, пайдасын көрүш керек. Ошондуктан мен өз позицияман эч качан кетпейм. Мен эл менен кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгын докажса коргойт, жана үмүшү болсун деп позицияда докажда турам. Таластын элин атынан бир эле kim hukuktu? Bu 80% algan Sadır Nurkoyevич Japarov hukuktu. Таластын элин атынан сүйлөгөнгө. Ошондуктан Sadır Nurkoyevич өзү да айтып атат, мынакей конституциялык реформа, референдум бүтсүн, шайлоолор парламентте бүтсүн, мага убакыт бергиле дейт. 30 жыл убакыт берилген, эми дагы убакыт бергиле. Кудай буйруса, баардык мисалы үчүн өзү айтып келген, ошол Кумтөр жер үй жана башка кембалыктардын баары келишимдери кайра карап чыгабыз деп. Ошондуктан биз сабырдуулук кутуп, Кудай буйруса, ушул биздин кембалыктардын баары кыргыз элинин пайдасына чечилет деп ойлойм. Ошол Садыр Нуркоевичти сыйлап, ошол суранган убакытты берип, Кудай буйруса, Таластын эли менен, кыргыз эли менен ошол мынакей Нуркоевичти айтып атат, эл колдоп турса, силердин колдогор керек, коррупция менен күрөшкө колдогор керек. Ошондуктан эгерде эл мамлекет бир турса, биз жанагы коррупционерлердин баары мен оюмча жоопко тартылат. Барлык кембалыктар кыргыз мамлекетинин пайдасына чечилет деп ишенем. Рахмат. Азапранат негизги алдын раз bir soru. Jantan küçükten söz çıkıp ana jan söz istiriyoruz arkadaşlar. Yok jana жазган ana senin makesi Silos Көбекбайке ana söylep жыйынтыгында билип көргөн бар. Раз. Алик Мырза, биз баштай берели активитет. Ассаламу алейкум. Таластын бир туугандар жана катышуучулар, коноктор, урматтуу өкмөт мүчөсү, өкмөт өкүлдөрү. Биринчи кезекте биз кылган ишибизде дагы, сүйлөгөн сөзүбүздө да бир Кудайга таянып. Бир гана Кудайга таяналы. Тилегибиз, ниетибиз ошондо түштөлөт. Андан тышкары ынтымакка келели туугандар. Жер үй болобу, башка маселе болобу, ар дайым ынтымакта жүрсөк, ынтымак менен чечсек, баардыгы тегиз чечилет. Талаштар болбош керек. 3 жолу кайталаган мело да түшөстү. Ынтымакка келели туугандар. Эми экинчиси, менин кайрылуум жалаң эле сиздердин элдерге болбостон, бүгүн ушундай болуп калган экен. Бул жерде шайланган бийлик бар.
өкмөт деген бар, өкмөт мүчөсү уважаемый Эдуард, Артем Эдуардович. Вот какой вопрос стоит. Мы очень довольны сегодня услышанной нами отчетом комиссии, двух комиссий. Почему-то я так понимаю по вашим словам, что как-то вы сглаживаете весь этот процесс. Вот у меня документы с самого начала, что касаемо первого конкурса продажи Джерельского золота, второго, который вот в данный момент по второму конкурсу сейчас начинает проект работать, да? Так получается. И мы кричать такое. Мәселенің барлығы бұл жерде Садыр Нұрғожоев шайланардан бұрдары, бірінші шайлаудан бұрдары айтты. Бірінші менің күресім коррупциямен болды. Бардайым, біздің бар келген басшылар шынды айтты. Коррупция демекші бұл жерде коррупция емес. На предмет надо рассматривать вопрос политической коррупции. Тут закон о недрах надо предусматривать вот здесь. Надо в Конституционную палату надо отправлять эти именно вот закон о недрах для экспертизы, для глубокого изучения. Тут схемы появляются для коррупции. Вот смотрите теперь. Ағалайын туғандар, мәселенің бары итнөлі қарда көмілген деген сөз бар Қырғызста. Қырғызста алтынның бары жердің астында, мәселенің бары мыйзамдан башталады. Ошол естегі билик, бұл 5-ші сазық болчу депутаттар. 2012 жылы 9 августта бір мыйзамға болған закон о недрах деген. И ошолун ичинен чыгып атат ушул конкурс деген. Конкурс деген эмне деген сөз? Бул сатуу. İşletme emez bu. Satу. Ana kaynağı işletmemiz деген söz болот. 100 milyon dolarга gana satıldı. Talas elinde bolgon 20 yılın içinde 52 milyon gana dolar bardığına başta birinci yıldan 20 yılı. Oşa 20 yılı razработкасынын içinde gana kotorulup oturgan mesele bu. Analog деген біздің комиссия айтып кетті. Болғаны 400 milyon doların тегерегинде. А бүгүнкү күндө унча золото примерно 2000 долларов стоит. А бұл жерде документтер боюнча 97 тонна деп көрсөтүп атат. Это которые поданы для конкурса со стороны правительства Кыргызской республики. 97 тонн. Это 3 миллиона 129 тысяч 32 унция. Маселе ушунда. Маселе миллиардтаган доллар берди көбүскө кетип атат. Артем Эдуардович болсо, извините, пожалуйста, меня. 4 миллиард сом жөнүндө айтып атат. Миллиардтаган долларлар. Эми маселенин баардыгы, пожалуйста. Мен дагы бир сунушум бар. Туугандар, сунушумду, пожалуйста, жазып коюңуз. Биз талап коелу, жанагы кайрылуу жасайлы деп жакшы мен ага кошулам. Ошо элдик комиссиянын атынан 3 инстанцияга алуу. Биринчиси президент, экинчиси кен прокуратура, үчүнчүсү өкүлүм бар. Бул ушул маселе боюнча кайрылып, на предмет коррупции надо рассматривать вопрос здесь. Прежде всего, если именно бүгүнкү шайланган бийлик мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган болсо, мамлекет кызыкчылык деген только экономический вопрос эмес. Это не только политический вопрос, это и вопрос экологии. Маселенин баардыгы биз кайрылганбыз ушуга. Тегебай кое туруңуз. Эми таамай жер ушул жерде жатат. Тоготер жери менин сунушум. Биз талап кылалы. Ошондуктан бүгүнкү жыйындын атынан менин сунушум. Жердин маселеси боюнча кыймыл түзөлү дагы ошо кыймылдын атынан биз жерден документтердин жолун сурап талап кылалы. Талап кылып кыймыл түзөлү. Кыймылдабасак эч ким чечпей берет. Рахмат, мындай Акылбек байке профессор Зайнарсын Садырбайке суракөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Урматтуу Кыргыз өкмөтү. Мындай да, мен сүйлөй эле коеюн дегем. Бирок бакыт мен Айдар мырзанын элдик комиссиянын төрагаларын сүйлөгөнүн көрүп, жүрөк кубанып атат. Биринчиден, моундай сөздөр ачык бир гана митингдерди сүйлөчү. Талай митингдерди өткөзүп бергенбиз, аны билесиңер. Анан кийин бүгүн биринчи жолу мен Кудай улаа сүйүнсүн, мына Бакыт мырзанын 9 пункттан турган экологиялык багыттагы кемчиликтерди айтып турганы бизди кубандырып атат. Мен ага бир нерсе кошкум келет да. Эмнегедир буну тиги Алтын альянстын директору айткан жок. Тео жазылып турат. Тео жазылып турат да жашнакай болуп.
Сусамырский, Ушкертинский разлом деген бар астында. Егер андай болгон болсо, ал жерди иштетүүгө болобу? Экологдор эгер уяттуу болсо ачык айтсын. Бул бир. Экинчи, Всемирный банк боюнча жер үй алтын кени группа риска A'да турат. Группа риска А деген бул мындайды түшүнүрөт элчүн. Андай алтын кенди андай иштеткенге болбойт. Эгер келечекте мүмкүн биздин өзүбүздүн атуулдар мына азыр жаңы бийлик келди. Азыр мынакей Садыр Нуркожоевич кен кодексин жазабыз дейт. А мен юрист болбосом мындай айтар элем. Эмне үчүн жер казынасы мыйзамын 55 терени бар. Ошону жакшылап карап чыкпайсыңар. Жер казынасы мыйзамы Кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жазылган жок. Дагы деле сайрап келебиз бит жерде. Ошон үчүн надо посмотреть закон о недрах хорошенько поглубже, чтобы она работала в интересах нашего государства и его народа. Эгер чындап эле чындык бийлик келген болсо, анда биздин үнүбүз президентке жетиш керек. Жер үй алтын кени азыр мораторийде туруш керек. Иштетилиш керек. Айта турган ойлору төрагасы болом Таластан. Биз көтөрөйүн деген маселе бул мындай да. Азыр кенде жалпысынан мына 300, 400, 500 иштеп атат. Мына 17-жылдан бери. Ошол иштегендердин көпчүлүгү айрымдары бизге кайрылды. Оказывается, мындай экен аякта. Баягы договор түзөт, иштеп аткандар берип коюш керек. Эмгек договорун түзгөндө 1 айга түзөт, 3 айга түзөт. Ана каалаган ушундай кеп деп коет. Ал жерде кенде иштеп аткандарга жанагындай райондук коэффициент деп коет. Ошону төлөш керек да. Мына ушул маселелер боюнча бизге ошол жерде иштеп аткандар келди. Изгер групптанчы балдар. Группа келип айтты. Бизде укугубуз бузулуп атат. Урматтуу профсоюздун жетекчиси. Biz ошол жерде иштеп аткандар, biz ошол биринчиден компенсация алышыбыз керек. Ошол жерден айлыкты убагында берилиши керек деп. Анан биз айттык. Аерде профсоюз уюм түзгүлө бардыңар. Ошолор контролдойт деп. Ана мындай болду. Мына Изидердин групп деген бизде чоң компания ошол жерде иштеп атат, билесиздер. 300-400 киши экен. Мына ошол жерде биз барып чогулуш өткөрдүк эле. Ошол жерде мына инициативный группа чогулуп туруп, профсоюз уюм түзөт. Анан ошол түзөөр заман ал жерде мындай ошолорго каршы иштер башталат. Силер жумуш түзбөйсүздөр. Анткени мындай экен да, ал эмне үчүн айрылды? Мына мен азыр фактылар менен айтып коеюн. Жер ишканасында иштеп аткан жумушчуларга чынында мына азыр мен бир гана компанияда айтам, мынакей Изидердин группта 5 тарайдан жер үйдө 1-2 коэффициент менен төлөнүп атат. Мына бу жерде Ролача деген Изидердин групптун жетекчиси жазып атат. А чынында өкмөттүн токтому бар экен, Георгий. Извините, Артем Георгиевич. Бул жерде жазып атат. Мына райондук коэффициенттер туруп 203 токтом бар. Бул жерде жазып атат. Бир нече 5 таражениялер жазган, Макмаевский, Саржанский, 1,5 деп. Анан Таласка 5 таражени жерүүгө 2 коэффициент менен төлөш керек деп жазылган. Ошо 2 коэффициент менен азыр төлөнбөй, азыр учурда ошол кенде жүргөндөрдүн баардыгына тең 1-2 менен төлөнүп атат да. Мен бир мисал менен Изидердин групп менен айтып атам да. Ошол жерде ишкана. Анан биз бул боюнча биз койдук эле маселе. Ошол жерде профсоюздун түзгөн балдардын баардыгын жумуштан кетирди. Аны уюштурган Сурачиев Бактияр деген бар эле, бу жерде турат болуш керек. Муну да жумуштан кетирди. Анан биз сотко бердик. Изидер групп компания эмне үчүн жумуштан кетиресиң, эмне үчүн компенсация төлөбөйсүң деп. Кара бура сотунда мына биз сотко бердик. Март айында каралып, кара бура эмизде мындай да соттор дагы. Мына ушунун баардыгын коюп туруп, алардын пайдасын чечип койду. Биз областка барайдык бул боюнча. Эмне үчүн бул жерде эмгек укук козголбойт деп. Областта да дагы жакшы экен, алар кайрадан кара бурага жиберди. Анан бул маселе боюнча мына бирок сен ойлоп көргүлө. Мисалы 1-2 коэффициент менен төлөнүп атат да, мына көп көңүл бурушпайт мен иштегендер. 2 коэффициент дегенде биз анализ кылып көрдүк, Изидердин группта иштегендер деле. Ал жерде 300-400 киши иштейт экен учурда. Эгерде биз 2 коэффициент менен төлөнсө, 2 коэффициент менен төлөйт.
Анда 200 миллион да дополнительно төлөш керек да. Элестетпе 120% емес, 200%. Ал ушундай төлөнүп атат биздин иштеп аткан кишилерге да. Анан бул маселе боюнча биз өкмөткө да кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык. Эмне үчүн бизде иштеп аткан кызматкерлердин айлыктары ушундай аз? Фунттойго кайрылдык. Ал силерде кандай болду экен деп. Анан да өкмөттөн да бизге мындай деген келди. Өкмөттөн эмес, бизге жогорку кеңеште келди, комитеттен. Biz iki komitetke kayıldık. Anken mundayken da, buna hazır çınını aytış gerek. Bir işinikin götürüp atıp azık uçurda buna 150 grupta işlegen 50-60 kişimizge kayıldık. Anıkı destekten gördük 300 kişilik. 200 milyon aylık bir gibi gel atattı. Destek görmüyor mu? Ayrı bir şey. Ana topta soğuklar bir de. Ana biz karadık. Buna alar dağın da hükümet dağı, cevap kengeç dağı. Buna uşunday tölep veresler de. Çıkart verdi. Buna bir de gerek. Moldobek var. Fırsatı komitete yazıp atıp. Mestarelizlerin geri, nasıl aprilyon 2%. Anan biz bu mesele boyunca biz azı Kayra'dan Karabuk'a biz bu müziklerin kurup Mehmet Eken'den ben aytayın degenim bunday. Koyandırmışlar. Bu yerde bir kadar al ele müziklerin kurupta biz bağırdık yerde uşunday tölenip atıp. Biz bunu andan arıdağı Padazı'yı yerlauz. Bu iş şimdi atkarımız gerek. Bundan arı. Anam, ya. Anam öyle. Biz oşo yerde vardık. Oşo yerde instansiyaların varlıktan da tayırızımızda. Prosoyuz uyum tüzülse oşanın kontrol edilecek oyununda. Anam en negizgi mesele buna funktörlükünde karap gördük. Funktörlü 100 bin, 200 bin geçeyin tülenettir. Aynı için bizde 40-50 bin alıp koşak razı olardı. Allah prosoyuzun tüzü istese de çıkışat gene ayaktan. Allah karşı çıkışatta kaytan. Anan ketire başlasın. Cenabı oşol yerdeki Ruspayev tüyüşçü ben öyle bir şey. Protokolü yazıp kalsa bolu tele. Şu prosoyuzun tüzüp yalpı kandisiya bakın. Başka atında kolunu uzanlardı. Akmak yemin ben mikrofonu kim aldı ki? Ben koyacağım öyle dedi. Mikrofonu ben koyacağım yaptı. Hazır. Assalamu alaikum. Ben Karavay'ın durumunu Osmanlı'ya gelme. İşte hep bundan yaptı. Göz görüp, kulak olup, konumları denetmeden sesmesen bu yerde kalaşlardı öte gör. Sizler her birinizler şunları söylüyorlar, bitse bitkayla oldu, bitse değil oldu. Biz o son yerinde terör yönlemleri yaşamaya ederiz. Bana o son menin yaşım bundan uluğra, bırak terör yönlemleri şu ciğeri dinlemesini biliyoruz biz. Anneannem buna ki Edward kim Artur sarayda duran bir sözünde sen saldatsın. Seni bir özgürdü komanderim. Gel bisiklet sürüyorsun. Bırak erken sen de gidip kalasın. Biz için hiç kim milletin almayın. Eğer de işte duran iş olsa biz sayımızda yaşasın. Büyükünesmeden gözükler yaşasın. Anaki John Terris'mene seskenlerini bilir. Anasılar hazır aytasılar erken gidip kalasılar. Sizlerin arkalardan biz hiç yokta kualıp yürü almayız. İkinciler. Buna bu aytılıp atkan komisyon demesi bu çiğitliğine. Mayda çüydelerin biz aytmayla koyalım. Gelgili Artur. Özün aytkanday. Başında bir özün jetekte bir 10 çaktı oşul hadislerdi alıp getirip biz özümüz kaçsa jeri yükledik. Buna oşulda çınlığı çıkar. Ha bunu o yerde 80% jönele uqqan sözün natijasında karşı olurdu. Ha biz günüge oşul yerlere kabar duyup durabız. Bizim özü üstlememiz var. Oşul için kıska söyleyeyim. Bundan bir 3-4 gün burada ayrılışta Bekmoğlu'nun özünde çoğuluş bolğon. Bu yeriyetke gelip tartibi başkasın, teginin bağırından taktağından keyin işletmesi ağaçayın jabılsın. Kim var? Aybek, ana hazırlalarda yeriyedin naçarlığa kayırıp şayrı verdi. Bekmoğlu ayı hükümetinden mınca aksalar kotoruldu. Buna başına girerler 170 milyon. 170 milyon aldığı açılganda yok. Korrupsiya degen bizim ayı hükümetinden önü özü oda. Cevaplarçılık kılgan bir rakı eştege yok. Buna
Çındık yok, hakikat yok. Bana oğul prokuraturada işlegen ayal kişiye men baranımda aytkan, üstü Kuday deyip, astı usta mıyzan deyip. Buna alarının bağırıp tekşer algan dele yok. İçip jegen, buna baya tekrar bilesin mi Tokoy'da aktarım etkender. Bizden ayı hükmet 5 manjasını bunlar. Osanda aytkan, eğer deri yavur kalsan, Bekmoğlu ayı hükmeti eskinden eşlik esiravatını deseydi. Buna ağzırlar mı? Geçene yakında oldu. Dağlara var 170 milyon çok. Özbek tabi işte. Eğer bunu tayarı aytkanlar, kotoruldur degen akçalar kayaka geçi otar. Anı tekşerilen ormanda yok. At çok bergen ayı hükmeti yok. Özün bile ötüğün törgülgen ayı hükmetin. Markom, bana bırak et. Geri, usta, markom. Geri ilaçın arabı. Kısa Hurmatlı Talas Elim, men Yerel Ajma aktivistmin. Men şu Aybek'e soruyorum diyorlar. Sen şu bizmenen aktivist olup, şu bizmenen elmenen diyor 2 yıl murun Murat Ali var vakta, şu elge karşı çıkıp jeri javulsun dedingler. Azı sen elmenensin de şu jeri açılsın dedingler. Ana men bunu moğu 120 deputatlı eşeyle atıp bilek. Adı çıngiriklerin biröğüm nege gelmeydi şuraya. Talas'ın deputatları. Benim şu yerde adım Novikov bilen oturmayıp bu yerde. Biröğe basıp gelgen yok. Anam tiyakta akçalarını alıp 5 bin son gelme olup kaldı da akçalarını esepteş oturar. Bizim pensiya alıştı, bizim elin aylıklarını oynayan hiç kim yok bu yerde. Bizim buna o Talas elin esli olsun da geri yaşına turgan olsa, elin olsa olsun da bizim Talas elinden tura olur. Dep men özümdün oyum uşundaydı. Bolmasa, moğu javulsun degenlerine şu elinde özüm, Aybek özüm baş bolup jelide javulsun dep özüm tura olanda. Talas elinin men bardık oylarım, jürüklerim barını sezip turam uçtap jeliden açılışı bizge ötele ziyan. Baldarımızga ne öğreniriz gelegende. Biz koç yaşardık ha. Emeniz ne öğrenir çöğrenirizge ziyan da bu değil. Biz kayga uçuk eteriz anda. Su menen ekologiya bulamadı. Kanday aileleri görüp atağızlar. Öz su menen. Rahmat. Biraz geçik olmuş, kaytalanma sözü toplatıp sürüm bölümümüzden çarptak da. Kısqacha so'rab aytdim sizga, hakimiyat sizga. Sizlar menga elementarist aytdingizlar, Uran'ın ziyanlılığını aytdingizda elga. Qanday ziyanlı? Ana nachalov, ana nachpaysiz, ana elchisi. Ana Uran'ın premier ministri, Temir Sadiyev kelganda shu to'g'ri birinchi Satbekka javob qo'yganlarni. Uran degan ne bilasizlar? Prekrasno bilasizlar sizlar. Unda o'tirgan bor edi Uran'ın. Raket Uran bo'lganda aytib, altın yilida gümüş organizmga ziyonlari yo'q dedik deb prekrasno Uran. Hazır radiatsiya jamoaga cheyin borib qoldi. Uran ochib qoladi. Uran'ın ziyanlılığını aytib berdi. 2 bo'lib turgan maqaga cheyin 40 ga chiqmay impotent bo'lgan erkaklarga cheyin aytdilar. 50 ga chiqmay tavlilar o'lganlarga cheyin aytib berdi. Tushuntirib aytib berdi. Cevap kutuyorsun. Cevap ver. Сейчас экологи ответят. Саналыстан hurmatlı Talas ел тұрғындары, жардан бері жолат жері бойынша айтылмай екен, бұл айтылмай екен. Сізге сұрауға, жардан бері жері отырып, жері үйдегі болған қара бұрада вертекс кені бар. Бір жағында Шалзын деген жағын ашып болады. Мен өзім ошол жақта Тоқой Чарба жағына қараймын. Бар жүргім ойлайды просто жері Шалзынның ішінде қалқаланып жатқан қарағайлардың бойынша. Қара Буранның өзінде демала албайсың барасыз. Қаласаңыз бүгін алып барам, өзіңіз көріп келсеңіз ол жерде КамАЗтан жүрген. 54 КамАЗ суткасына 3 жолдан рейс қылады жаңа қара вертексте. Вообще суның ішінде бар дөңгелек, консерва, баклажка вообще же мусорный бак деп қайырылып барып деп қожайындардан вообще тоғытпайды алар. Теректе отырып деп лекцияға чейин деп вообще тоғытпайды. Ошоны сиз эгер эметсеңиз мен сизге кирейинчи азыр ушудан кийин. Кирип менен полный материалдарын алып келген. Кирип сиз менен отуруп өзүм менен көрсөтүп алайынчы.
Assalamualaikum. Hurmatli so'rovnoma qatnashchilari. Vertex бойынша сооружения. Они в этом году завершают фабрику, и после того, как завершат, они прекратят возить вот эту руду на Аман и так далее. Все, то есть там будет и все экологические стандарты, и все будет сохранено. Закрыты, қатысушылары жиынды. Bir sorular tayinіп қойылып келеді. Мына мысалы істеп отыр. Бұрау, азыр істеп отырсыңар. Бұрау, азыр сіз айтып отырсыз 60% таласты қамтылған депші. 60% жоқ ал жерде. Ешенбесеңіз сіз шақырыңыз, біз о жерден бір-бірден қарап шығалық. Анкені ешілеріне состав деген вообще отсутствует айда. Мына элементарный завхозу, мысалы үшін элементарный завхоз тұр. Бишкектен келіп отыр, енді үшін таласта, уже завхоз болып істейді тұрған еш жоқ. Мысалы, ешілеріне составсыз жақшылап қараңыз. Анкені елдің алдында сіз ертең де жауап бересіз. Екіншісі, мына мысалы үшін талас елі үшін қарсы болып отыр. Анкені талас елінен тұрғындар ошол жерге ешке бармай жатыр. Ошол үшін кече күні өрттенді, ошол үшін осындай ситуация болды да. Сіз үшіні тура түсініңіз. Анан кейін дағы өрсі. Мына Садыр Нұрғожа айтты. Конкурстық негізде кадрларды аламыз деді. Тура ғой? Конкурстық негізде. Мына бүгінгі күнде мына Бақуат фронтта Умар әке іштечі. Бүгінгі күнде келді дағы біразы кім? Батыр деген бір бағанап келді. Бағанатын бағанап келді. Анан кейін мен де мына мысалы үшін бір қаласайын ұшыл жерде отырасыңдар. Мен Үрсалиевке бардым да, мен досым енеді мындай танышым. Зағылбек, емне себеппен сен қарсы болып отырсың деп. Анда айтып болса сізде бар отырмыз. Ошонда айтты. Бұл жерде тек баланың 10% бар дейді, адамдайдың 10% бар дейді, артем 10% бар дейді. Ана кейін дейді, мына мысалы Чечен елі қырылғанда, соғыс болғанда ушул жерге талас елі Чечен сақтап алған. Емне үшін ошо Мачаев менен сүйлөштүк дагы 10%-ын кошуп туруп, анан кейін 30%-ын Кыргызстандын инчигине кошуп албайбыз деп атат. Ал туура вопросту коюп атат. Мына ушундай болуш керек. Анан кейін мына азыр биз элдин мүдөөсү, элдин ою аткарылсын деп атат. Элдин ою аткарылсын дегенден кийин силер туура иштегиле, туура багыт менен иштегиле. Туура багыт менен иштегиле десеңер, элдин эгер туура багыт менен иштебесеңер, эртең эле ушундай революция болот. Ошол Кыргызстанга керек, Кыргызстандын бир келечеги үчүн, биздин муундардын келечеги үчүн бир жакшы эметип койбойлубу? Ошол акция боюнча ушуну мен так жооп берип койгула, ушундайбы же ушундайбы? Анткени ушундай да. Мисалы үчүн эртеңки күнү мына айтып атабыз. Анткени сиз ошол кадрларды коюп атасыз да, сиз асыл башында турасыз да. Акыйкат кадр маселесин биз конкурс берели. Губернатор конкурс берсин, ошонун негизинде тандасын. Жооп берип коеюн мен. Мына эки жолу берилди, жана бир июль дагы берип кетти, аны дагы берип кеттилер. Мен айтып коеюн, мына жумушка алыш боюнча бул жашыруун информацияны кечээ күнү Айбек Мырзакеримовичке жибердим. Биринчиси, жанагы мен айткан сизге алып туура, эч нерсе жок. Андан кийин мына мен келгенден бери губернаторга, акимге, айрылыктуу биз кайра сүйлөшкөнбүз. Эгер де бизге специалисттер керек болсо, биз силерге жиберебиз. Андан кийин айтып коюш керек ачыгы. Бизге инженер керек болду эле, жалаң юристтер келди. Экономисттер келди, мен айттым ачыгы. Бугандар бул болбойт. Азыр ошондой болуп калган. Анан дагы айтып атпаймынбы? Азыр жумушчу профессияларга окуган балдар бар. Кыргызстанда окуган, Казакстанда барып келген, ошолорду алып атабыз. Бунун бардыгы ачык информация, кааласаңыздар, таанышсаңыздар болот. Эч нерсе жок. Экинчиси, айтып коеюн, мен мына Бабановдун 10%, Атамбаевдин 10% деп атасыз, андай эмес. Эч алардын тиешеси жок бул жерде. Акция канча айтып атат? Акция канча үлүшү бар? Демекте да акционерлердин үлүшү болот да, мисалы үчүн 100% акциясы болушу мүмкүн,
50% болушу мүмкүн. Bunu taktap durduruyorlar, men bilgimde alarda nemesi çok oluyor. Aytıp koydum da. Bir akşamleş, bir mesele. Altınlarım, assalamu alaikum. Biz o yerde işlegenmiz. Açık aytayım. Kim gepildik bere alat, memurам tüys, jatar, yaşına kaydı, kim bere alat? Gubernatör gelsin, büyük hakimler gelsin, bari gelsin. O şartlarda men işlegen. Açık aytayım, eli yurtum üçün. Az işte kaldım. Hazır. Oşul vaqtda teң болған. Men ары bir nesem bilem. Hayır. Sizler bayağıda videoda monday taşты көрсөтөтпайсыздарбы? Ал таш эчтеке эмес. Андан таш толтура таш. Кечирип коңуздар. Айылды бизге эч ким жооп бере албайт. Алтындарым, байкелер кечирип коңуздар. Мен Москвадан жатып угап ошон үчүн келдим. Ал жерде болбойт, ошол жерде баштан баштап мен иштетилем. Ошого ким кепилдик бере алат? Ким кепилдик бере алат? Айтыңыздар. Ким кепилдик? Yok, bu kim kepildik berе алат? Айтыңыздар, мен айыл үчүн келип атам. Урматтуу талаш тугандар, мындай болду. Басакан иши боюнча азыр жана элдик комиссияда Бакыт Сейталиев. Бардыке. Сиз да ошол жерден жаштыкка сүйлөбөсүздөр. Мен жооп берип коюп атам. Урматтуу тугандар, мындай болду. Бакыт Сейталиев горунер катар аябай жанагы бир нече пункттарга токтолуп ачыктоо көрсөттү. Бул боюнча инспекция тарабынан биз текшеребиз. Азыр приемда кылалайбыз. Бүт надзорун азыр элдик комиссияда жигиттер менен бирге 2 жумадан баштап уруксат алып атабыз. Ошондо сиз да катышыңыз. Детально. Ар бир сиз айтып аткан жерлердин баары көзөмөлгө алынат. Бул жерде гордо технический жагын карьер боюнча да жана айтылды, жана акбардар бар жерге чыгып атат. ПДКдан ашып, папиросный материалдар болот, айтышты го жанагы сууга түшүп атат деп. ПДКдан ашып. Ал боюнча бирге биздин комиссияны бирге иш алып барабыз. Бүгүн да мына уруксаттарын алып атабыз. Жыйынтыгын бирден чыгарып, ар бир пункты боюнча, анашкача эмгек акы боюнча да азыр профсоюз кайтып кеткенби? Ошо кызмат кабылда, жана төлөнүп аткан кайчеттердин баарын текшерип бүгүн бүттүк. Губернаторго диркопияс актысын бердик, деп Айбек билет. Андан сырткары жанагы ковидте бир адам өлүп калды деди. Ал боюнча дагы арыз менен Gelbere, Filo. Жигиттер, бака. Мындай маданият тоолорунун күчтөрүн маста чечти. Умарбайке, бак кем чыкпайсызбы? Мазаке. Бакаттын муну көтөрөбүз, класс директоруна болду. Кес, Умарбайке. Мазакена, тураланды. Саламун алейкум. Ар ким өз пикирин айткан укуктуу. Жерден айтып атасыздар, бир тоолар элимдин аттан сүйлөп. Отуруздар. Мен Умардан аттан сүйлөйм, жаран аттан. Мен кыскача сүйлөйм. Азыр мына берде мындай нары, бери ачылсын, жабылсындар. Мен адвокат болбойм, Артем мырза айткандай. Мен калыстык лояльный пикиримди айтып берем. 3 мүнөт чыдап тургула. 12-жылы баштаганбыз. Ошонун башында жерде мынакей калыс балдары көрүнүп турасыздар. Мен башымды сайып жерде ачкачылык жарыялап, оппозициянын байрагын көтөрүп алып, Садыр кунттөрдү көтөрүп жүрдү. Мен жерийди көтөрүп жүрдүм. Рахмат колдоп жүргөнсүңөр. Мына отурат, Таки, мына Кума, баш болуп берди, баарыңар жүрөсүңөр. Мына Сагынбек акем. Анан эми мындай.
Emdegi götürdük ele biz oşonda oşonun maseleli. Açılsın diye jabılsın der. Tikeden turganбыз, jabılsın der. Sebebi uçurumda vakit uçurumda. Максим айтқан Қытайлық компания сатып алабыз дегенде biz oradan 300 milyon dolar degende айтқан болчу. 1 milyard de. 1 milyard berse жоқ, нақтылай 2 milyard бересіңдер. Мен мақаламда жазған, ал факты менен. Факты да 2 milyard бересің, жери сеники, ел бермелерді. Ошондо көтөрүлүш болуп, революция болуп кетти. Шүгүр. Анан кийин биз чыгып жүрдүк, ошол себептен экология зыян болбосун, жана контролдөгө коррупциялык схема кайталанбасын деп. Эми азыркы учурда мына менде кагаздар бар. Мындай сүйлөгөндө дагы бизге жоопкерчиликтүү сүйлөйбүз да. Мен өкүнүчтүүсү Садырды колдоп келип 80% эки колдоп президент. Ушул Садыр мырза келгенде ушундай болуп атканыбыз өтө өкүнүчтүү болуп атат. Мына кагаздар ушул жерде отургандардын бир тобуңарга мен буну чыгарып тараткыла деп элге берген. Бул маалымат секрет жок. Мынакей Мамат Исаевич айткандай, бул деген ошол Альянс Алтын компаниясы башталганда 25-30 жыл ичинде бүткөн кезде каласка канча, мамлекетке канча, жана Альянс Алтын компаниясына канча калат деген маалымат. Эмдерде мен мындай баарын окуп отурбайм, азыр айтайын, эрде бир тобуңар чыгып сүйлөп атасыңар, бирок ачык айта албай жатасыңар. Ачык айтыш керек. Берде, мына азыр Серен мырза айтты. Илгертен эле айтып жүрөт. Жер казынасы мыйзамын өзгөртүш керек. Туура. Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? Кол койду. Закон пересмотреть. Биринчи указдардын бири болду. Эми азыр берде солдат деп бир аксакал айтты, Новиковду. Бул функционалдык милдетин аткарып, ушул тармакты тейлеген кадр министрликте. Милдеттүү түрдө келиш керек. Ушул жерде элдин пикирин билиш керек. Общественное слушание деп жана азамат айтып атат. Мына ушул общественное слушание элдин пикирин билип, бака билге жеткизиш керек. Анан кийин бир нерсе түшүнүп алайык. 1,5 миллиард доллар жана Бакыт мырза комиссия төрагасы айтты. Туура айтты. 25-30 жылдын ичинде Альянс Алтын, кроме всех накладных расходов, кроме производственных издержек и включая аны киргизилген эмес, форс-мажорный расход издержки киргизилген эмес. 6 октябрда мына ызычуулук биз өзүбүз талас өрөнү ичип аткан кутукка түкүрүп алдык. Мен азыр иштебейм, жаран катар айтып атам. 600 миллион сом 5 жылдын ичинде берди. Безвозвратный. Мына силерге да. Адам тышкары кредитте азыр 516-17 миллион сом элдин колунда. Ушул жерде 80%-ына канчаны келдиңер, мен берип жүрдүм, алдым. Анан кийин жерде маселени мындай түшүнүш керек. Айта албай жаткан сөзүңөрдү мен айтайын. Законно отдельно пересмотрительный, мына тиешелүү структуралар туруп, давайте, Артем Эдуардович, это наказ народа. Я от имени не могу говорить, это мое личное мнение. Просто, чтобы все было стабильно, в первую очередь экологические ситуации исправить, как сказал генеральный директор, требования все исполнить. В вторую очередь пересмотреть договор. То, что 100 миллионов долларов во время прежней власти, не будем называть имена, все знают, у меня много статей было насчет этого. Я и в СМБ, и МВД меня канча запыты жедим, лезем. Она берден пересмотреть надо просто. Вот 2% область, я не могу сказать вот это. 2% область, соцфонд налог. И все. Соглашение больше ничего. Доля государства не предусмотрена. Вот надо, я думаю, если после 25 лет, 30 лет, 1,5 миллиард долларов пайда берет чыга турган болса, давайте благородство проявят, пускай с акционерами переговорят, долю пересмотрят. Примерно 20. Ой, я өзім пікірім айтып отырмын. Примерно 20% Кыргызстан жүруші oldu. Бұл деген 1,5 миллиардтан 300 миллион доллар. Бұл 25 миллиард сом. Жылына 1 миллиард сом.
Men özüm jeke oyun. Men ekonomist. Degenler var kavaş gerek tapar. Tuğra kulaş. Вот Нурманов прежде было. Ким сделали? Işema çuğuy. Сделали. Еще кто был? Сариев. Kim oldu? Коррупционную схему привлечь к ответственности. Вот обращается к человеку, обращается, он жестко носит, пускай добьет до конца. Birinci siyasi korrupsiyona yol vermişken bu en kullanıldığı başta boşalt. Onlar şimdi. Olan yerde açılsın, cevapsın degen etap ötüp gitti. Hazır uşun aytılmayacak. Ben özüm fikirimi ayttım. Rahmat. İlk soru ben de biliyorum. Ya olmaz bu talaz değil. Bundayda kalыс болады. Bu жерinde çavulsun. Nereye degende? Ulturlarına bak istiyorsa. Kırgız altın 112 milyon bir oldu. Ajan. Ben fikirmem mi azıcık? Mutlu oldum. 100 milyon mutlu oldum. Ben özüne mızamızı var mı çok? Var da duralım. Nereye 100 bin vergen kişi mutlu oldu? 112 milyon mutlu var. Bu birinci vapros. Ananın bu hazırki birlikte işeni görsek alırız. Duralım. Taktan işeni böyle. Oşa mızam kuskan. Bunlar prezident başı oldu için. Жазасын менен алсын. Анан мен ошону ишенет да. Бирөөдө жаза тартылган жок, ошо кереги боюнча. Бүттү турат, жайыңыз баш бол. Анан тарттан сени элдин ишеги болот. Анан бизге эме, Айбек мырза, сиздин мына эл үчүн бийлик алып келди. Сиз эл менен болдуңуз, сиз эл колдойт, талас деди. Талас деди бүгүнкү күндө 100 000 тонна фасол өндүрөт. Акчы 127 сомдон. Ошондо чынлап bir yılda 127 milyon dolar oldu. Duralım. Bizge 100 milyon dolar geri ne gerek var? Devletten biz pazarcı ne gerek soralım? Memnunlar tatlı olsa. Ve bu private bursa. Memnunlar zorladı da müşteri değil. Buna. Çarpazar'ın yenilmeden su talaşıp çekekten çalışmaya gelip bakın. Bu yıldan karşı yok. Memnunlar tatlı olsa kakta su olup ve buğanlar. Ve bir yılda 127 milyon dolar para öldürmüyoruz. Daha senin boşa fakat çedet ey. Ve bu cerimi takada Türklerle cavuzdur ve bu bizde gerek yok. Ve büyük dünyada silottan açtı. Silottanları. Yerden korkudu, ürküttü. Ança akçaga sattı olup. Ve daha jet takansa Türk verildi. Bu büyük birlikte biz işini gösterip almayız. Atanday başta büttüğü cevap versin. Liseden satkanlar. Bakiyip diye tabi. Ben bakiyip tutmam. Gözet bir adam. Baban kamalsın. Baban kamalsın. Babam başta yere durgan. Ovada. Bilesizdir. Ben top kalamım der. Kalas demezini hurdatpayın der. Bütketler bir günde kaç kere durat bastır. 3,5 milyar akçanı tutsun baban. Aylar bize bir yılda 127 milyon para öndürat olur. Nege fasol fabrikini açmayızlar. Önün oşun pereştir kenge. Nege anı oru koydur. Anayın kalktı geldir. Siz el kollayın arkanıza. Eğer elmeye geçseniz gerçekten siz prezident olursunuz. Elmenin aldamcı birlik gerçeğiniz. Açın aytayım. Büyük bir söz. Tınç. Şöyle balık, şöyle. Tamam, özüm aytıp et. Asılmayın talasın eliniz. Özüm taştıp et. Ben Oğuz'un eşe geldi. Uşun tarmakta 20 yıldan beri işletiyorum. Көп nerseni gördük. Kampanyalarda Kırgızistan'a gelip kanday kılatılan işlerim var mı görüp жатқан. Ошодан пикирин бөлүшмөктөн издедим. Бул жактан представитель Алтын альянстыгы айтып атат. Таластан биз инженер алмакпыз, инженерлер жок мына. Жалаң эле юристтер келип атат депчи. Бул менин группалаштарым жана мен менен чоң окугандардын баардыгы эле альянстыгына резюмелерин таштаган. Эч кандай алынган да жок, чакырылган да жок. Антип өтө калып калды. Анан мен айтарым, ушул 20 жылдын ичинде көрүп жүргөнүм биз тоонун сыртындагы карты көрөбүз. Бирок тоонун каскан катмарын көрбөйт экенбиз да. 3 метр качкандан кийин
Bu 3 metreden keyin kança деген тоң çıkar. Тоң деген biz sırtında görüp turgan göz üstünden kardı gana görüp turabız. Bu тоң деген içki möngülөр. Аны biz esepke alбайбыз. Ушул убакка чейин алтын асқан жерден ашып кетсе эки элементтин акчасын гана төлөп өткөнбүз. Биринчisi алтын, экинчisi күмүш. Калган элементтердин эч убакта акысын төлөп албай экенбиз. Бул месторождениянын ичиндеги суудан баштап баардыгын төлөткөнгө болот. Эгерде элдин байлыгы болгондон кийинчи ошону эмнеге карабайт мамлекет? Мына өздері жаңа bir insan айтып кетти го. Канча деген мөңгүлөрдү айтты, сууларды айтты. Жана ал жерде напряженный состояниеде турган сайды айтты. Алмаз деген мырза айтып кетти. Биз эмне үчүн ошолорду эске албайбыз? Мына ушул жылга чейин канча нерсени көрдүк. Чатактын башы жер үй менен башталат. Туурабы? Elge керектүү болсо алып чыгат экенбиз. Муну мен айтайын деген себебим, бир компания менен сурап келдилер да, силер жер үйдү иштетесиңерби депчи. Ооба иштетебиз дейт. Башка жерде да иштетебиз дейт. Мен көрүп жүрөм. Лицензияны алып иштетерде марафет гана жасашат. Бирге мисал үчүн да 100 сомдук нерсеге 50 сомду кошот. Ал лицензияны башка бирөөгө сатып жиберет. Бул жер үйдүн тагдыры ушундай менен келет. Бирөөнү базар алат, анын кууп чыгыш үчүн элди пайдаланат. Элдин ынтымагын кетирип, Майке кыскара, анан ушуга бир суроо. Сиз айтып атасыз, инженерлерди чакырып атасыз депчи. İncinler destekler paçka mengen olur. Uşun eski alıp koyacağımız cümleleri birilerinin oturalım aytırmak. Anam uşun yerge tanıştık mı deyinlerim ben uşunlar. Anam birlikteler. Uşunu oyma alıp koyular. Altın demez. En birinci baylık bu su. Aziz Buğan Ayın Kengiş'in deputatı olup, ben aytayın deyip Buğan Taycurt ынтымақты болсақ, бір ынтымаққа келсек, ушул жерде жанадан бери айтып атабыз, эки тараптуу сөздөрдө болуп атат. Анан көп кемчиликтер чынында кеткен экен. Бул талаптарды азыркы келген бийлик айтып атат, Артем Эдуардович айтып атат. Биз алабыз эксперттик комиссия түзөбүз деп атат. Мен ушул бийликке ишенбейм. Анткени мен ушул бийликтин келишине мен да каршы турам. Бирок эл өзүбүз шайлап бербейт ушул бийликке. Туурабы? 80% мынакей Садык Нуркожоевичтин өкүлүгүнө отурат. Ушуларга биз мойнуна алсын, ушулар ошол эксперттик комиссия аягына чыксын, ошол мүмкүнчүлүк берели эл журт. Мен айтайын деген. Анан кийин жана элдин арасында иш алып туруп атат. Эл комиссия, мен Бакыт байке сизге да суроо бар да. Бакыт байке ушул убакка чейин ушул компания, ушул жердин башынан бери келатасыз. Туурабы? Бир убакта ачылсын да деп да жүрмөз. Ошол убактагы siz ошол компаниялар менен да келгенсиз. Ошол сиздердин убагында сиздер ачылсын деп жүргөн убактагы элдин арасындагы чагымчыл, ызычуудан булам сиздердин айымсыздар алды Америкага чейин катып жүр элдер. Америкага чейин катып жүр. Анан кийин бийлик өкүлдөрү элдер да ушундай чагымчыларды бүгүн бийлик керек болсо тиги тарапка бул тарапка өтүп кеткендерди колдобосок, калыспосок деп айтат. Turizmde koyup balıkta. Мысалы Түркістан мен көзе алып келдім, аяқта 3 бұлақ болса бұл жерде отырған. Алардың бірөөсі туризм. Ана ем қарап тұрғылар. Мына көріп басыр, видеода шу. Талас авиасының басшысы бір бөлігі құймасы ошол чоңышқа сөз қояды. Чоңышқа сөзді барып 5 минут тұрғылар, 5 минутта қанша мен көп суға ағат келді. Көріп алып қанша километр бияқтында. Мынайды компания айтататтан біз деген 7 инновацияны қойғанбыз. 7 инновация атқарған жоқ бұл, атқарған жоқ. Қанша наржай болып атат. Мемлекет тендерге катышканда комиссия алдында лицензия алганда булар условия койгонда. Условия айтты, бұл өздері айтып біз
атқарған жоқсың да. Артем что қайта біттік вообще атқарған жоқ. Жеті инновация кіргізген, башқа условия кіргізген комиссия да. Ошол талаптардың барлығы условияны атқарған жоқ. Значит, лицензияны бұлар келісім атқарған жоқ. Жоқ қочу керек бұл нәрсе. Қарап тұрғылар. 30-ға шықты біздер, ұшы 30 жылдан бері біздер коррупция төрелгенді балабақшыдан өлімге чейін. Коррупция. Ошо коррупционный жолмен берілген лицензиядан азыр жаңы билік келгенден кейін ошол коррупциялық элементтер тауып тұрып, бұл лицензия жоққа шығарыш керек. Эми карап тургула. Таласта азыр эми карап турсуң, фасоль өнүгүп атабыз, азыр Алматы диводу сатып болот, башка толтура биздин түрлөрү. Азыр эми бул негизги кыймат талаштарын, талаш убасын негизги кыймасы карап турсаң, каталаса, талаш дарыясынын жээгинде токой жайгашкан. Эгерде буну влияние болуп токой куруй турган болсо, автоматически бул биздин өлүм чөйгөнүп алат. Анткени источник бул эми кан тамыр. Талаш дарыясы кан тамыр. Ол экологист климат өсіріп алман өсіші, фасоль өсіші, сілер кем алғаныңар. Ошының барлығы экосистема бұның барлығы. Ошының кейін, бұны деген 3 километрде елге жашаған, таста қалышы. Бұл деген егалық номер бойынша бұл вообще недопустимо. Жашаған жайға чейін 2-3 километрде таста қалышы. Бұны деген егалық теңгені қалыштар бұл, вообще недопустимо бұл. Бұл деген генотип, бұл экотип бұл есептерлер. Жауызсың бұл. Тұра бұлар сөйлей береді, жақшы мақтап салдық. Не түсеміз? Біз мына білдік, коррупцияның схема болды. Есенде жолға шығарылсын. 7 миллиард тұрған жер түстінен қатпайды ешқашан. Біз анын өз атқанды, фасорын, жергемізден көп пәтес өтпайды. Тұра біз азыр номер болды. Бұдан кейін не қылады? Бұл жөн қарап кетпей, құдай бұста. Күні сұныш берді, алмай әкелші. Қимыл, дені қимылды түзілсін. Ошоны барлық кірер, әр біздің құқығыз болады да. Анан кейін бұл көзөмөл қалады. Біз мына папкада бүттік рахмет тұрады. 5-ші шақырылыштың депутаттары қолының Атамбай Сағиттің қолы тұрады деп барды кетші. Ошонға барып ектетін орға сот көресіз. Садыр Мырзаға апарасыз, кем апарасыз, генпрокурорға апарасыз. Ошоға сілер сұранарым, елдік қимыл түзелір. Ана мен сыпыратты берді бір қағаз қойып, мысалы, бір жалты қағазсы. Ошоға телефонын бір газ кетті. Анкейін шылдағандар оңайды бұлар бас қойып, білесіңдер, тұрау шыққандарды. Ошоншы бар көземелді тұрады барымыздан. Адет билікке өтпайды азыр. Садымыз өзі айтты, тұрау. Адеттің текшереді. Мына кем апар беремін рахмет. Мына ке, бияқта бұлар болды, екі бардығы елдің өкіп шығады, бер істеген жауызын. Бер ешқандай берді пайдасиян жоқ. Бер ашта схема, картын система болды. Ошон түсінер, соңына кетіп тұғыныр. Азыр шығып бараттың, 5-6 барақ деп тұрады. Ошаға номерді газ бетті. Елді көземел қылам, өзі бару. Елді кейінік, Бір сөз. Ассалаумағалейкум ағайын туғандар. Құлақ ұқсақ қайнайық. Аз бұл жерде мен өзім айыл өтпекті біздің 4 айынан тұрған жарандар отырады, шу залдың жарымына кей қалпай қозған. Біз азыр бұл жерге келіп олды, ал күн өлі, бұл күн өлі, ал күнді күн өлі атауыз. Жанатан бері айты өте өтесем ешкім айтқан жоқ. Мен айтып қойын, бұның башы ендеден башталған. Тоқтом номер 28 тоқтан, 10.04.2013 жылы апрелдің 4-інде сессия болған Бекман айыл кеңесінде, мен осының айыл кеңесінің депутаты olsun. Ал уақытта елдің саны 6000-ге жетелек болчу, 11 депутат болчу. Ошол 11 депутаттың içine мына 9'u қойып берген. Жери ачылсын деп, ошол адамдар бүгүнкү күндө биздин арабызда жашап эле, аралашып эле, арабызда отурат го. Бирөөнү алдык болсо бирөөнү алдык. Ана бул жерде азыр аксакал уялып эле чыгып сүйлөп атат. Андай болду, мындай болду, бир эмес иштер болду деп. Биздин жумуш эмнеге жүрүп аткан мен мына калай калктасын айтып коеюн. Ушул именно ошо Арскөйлүктүн кезепетинен турган акчабызды биз өзүштүрөбөй жүрөбүз бүгүнкү күндө. Убагында мынакей бүтүнүү нерсени бүлүндүрүп, кашарларын сатып, техника сатып кеткен айыл өкмөттөрдүн арасында жашап жүрөт. Мен келгениме 2 жыл болду, мен Бишкекте жүргөн жериме чакырып алышкан кел, иштеп берсең. Сен элиңди талап талашып жүрөң, туруп бер деп. Келип мен силердин талабыңарды талашып, бүгүнкү күндө ошол акчаны иштетели. Бар акчаны арызы мамлекеттен кайтарып кетип, алып кете албайт, жер жабылып калган күндөлөрү. Мына бүгүнкү күндө залда 1000 киши отурасыздарбы? 2013 жылы мен жалгыз калгам. Жападан жалгыз калып ошондо жабылсын дегем. Каякта элеңер ошондо? Туура. Бүгүнкү күндө азыр карасаңар, эске чыккандан кийин тетирип сүйлөп ал жерде жүргөндөрдү тең жабылсын. Ошондо
Mına bir yerden köpçülüge çıkıp atabız. Talas'ın eline, Talas'ın havasına, жерinin қаншаны деген пайдасы зиян берген көзбен көріп тұрасыз, қуат ұғып тұрасыз. Емнесі қуат ұшырмайды ошоңочу. Мына азыр бір мисал айтайын. Тетіге біздің алтын қазып атқан азыр түндегі Қарашоқыда 8 метрден су шығады. Бұл evдер доказы көргөз береді. 8 метр әрге селетраны салышады, солярканы қоршысады, жартылады, сартүзін шығады жерден. Анын астындағы су, Қарашоқыдан шыққан су, ана жағы жер түседі, бер жағы бала шығып түседі. Ал кім айтады şu Қарашоқ өңірін түгемей қатыр? Ал түгемейдіктер. Кім кепілдік береді түгемейді? Кім кепілдік бере аласыңдар ошоны? Ава, таза ойдан қалып қалады деген. Ешкім кепілдік бере алмайды. Біз келешек буындарыбызға, инечектерибизге, балдар кыздарыбызға калпыш керек тасты келин. Аларды алтындардын кереги жок. Ал Эдуард айтып атасыз, кесип коюңуз. Бюджет жок деп атасыңар. Иймен ошол бюджет биздин жерге тагып калган жер жок. Бөлөк жакта булактар бар, толтура кассага чыгат. Эгерде биздин эл макул болсоңуздар, качан ал жердеги бийликтеги тургандар, мына талап бар кабыл боюнча мораторий жарыяп салыңыздар, жаап салыңыздар. Токтотуп коюңуздар. Арбаңыздар, таластык тургундар. Мен Байсеев Мионбек Жанызалбович, Карабурада келдим. Мен айтарым азыр бул жерде бардык арыстарды туура түшүнөт. Азыр эле Азамат мырза айтып кеткен, жана башка мыйзамдарды карап жана тазалайлы деген сөздөрдүн бардыгы келип туруп элечи. Биз кимге жалгырып атабыз? Бул өкмөт азыр өкмөт. Эски машинада эле жанагы 120 депутаттын өкмөтү бул. Сатып эмес да бул. Анан келип буга эмне талап коюп атабыз биз? Кереги жок булардын машина. Мына азыр камсыздыкты карап көрүңөр, биз кайсы иштеп атабыз? Баягы Текебаевдин конституциясы али келет бизге. Референдум болду эле. Конституция жазылып элек. Анан кийин бул жерлерди айтып атабыз, тигиндей мындай деп. Токтотуштун кереги жок. Ал жерде лицензия тигиндей мындай деген токтоткула. Себеби дегенде канча деген мына касыпчыбызды булар мындай чалганда катсабатсыз идеясы жок балдар бар, ошол жерде өз чөнтөгү менен жүргөн балдар. Ошону касып чыгып атат. Биздин өкүлдөр отурат. Ошону касып берсең дагы аны жактап отурат. Кечирип коюңар. Бул вертекс боюнча да ушундай болгон. Ошол жерде ушундай нерсени көтөргөндө жанагы инибиз көтөргөндө биз 14 жыл көтөргөнбүз. 14 жыл шыралчыны көтөргөнбүз. Мына алды 5 жылга жана айтканда башка жалган менен ушул 5-6 депутаттар каматкан. Өзүбүздүн тургундар каматкан. Буну ачык айкын айтыш керек. Ошондо бардыгы, ошол мыйзамды калып калган азыркы 6 чакырылышты, 5 чакырылыштын депутаттары жана мыйзамды, коррупциялык мыйзамды, жер казынасынын мыйзамын кабыл алган Атамбаевдин буйругу менен 12-жылы 9-кайсы ай унутуп алдым. Ошондо кабыл алганда ал каникулга чыгып атканда үч отурумдан кабыл алып атат. Бул кандай деген нерсе? Анан кийин биз азыр келип отуруп бияка жапкылабыз. Кереги жок. Булар иштесе иштебесе да. Токтотуш керек. Эл мына бардык ушерден. Жапкы, кабылабы, туралы жана айткан нерсеге кол коюлдагы бардыгыбыз бирдиктүү болундагы убактылуу Садырдын мыйзамдуу конституциясы менен келгенде ана талап коелу Садырдын өзүнө. Бүтүгандар, ушул жерди жаңылаштырып атканда лицензия берип аткан кезде уктап аткан элек да барыбыз азыр дөөлөт менен сүйлөп атат. Келгениңиздерге рахмат. Анткени чет мына көрсөтүп атат да. Буга чейин соц тармактардан көрүп жүрөсүздөр. Жанагы экологиялар бузулуп атат элге жакын жерге урун калды, жанагы зыяндуу затты калтыруучу жер. Эми ушул нерселердичи көрүп туруп биз кантип жатабыз? Мына ачсаңар дагы бийлик, ачпасаңар да талаз жакпайт, аштырбайт дагы мунучу. Ушул убакта деле токтоп койгонго азыр убакча сактайлык да, убактыбыз бар, токтоп койсун. Анан кийин биз инвестор дешет, айланып кетет, аппак кар сууну саткылачы арыктарды. Дүйнө жүзүндөчү алтын эмес, суу кымбат болот, суу. Ушул сууну эле сатып байымак кыргыздарчы. Кетип атпайбы суу казактарга? 1 сом албай кетип отурбу Талас дарыясы. Кандыган бойдон. Аларды өздөрүн болсо суу резервуар кылып алып, өздөрүн бойлаларына чыгарат. А биякта Талас элине суу жетпей жатат. Мына биздин бакканыбыз фасоль, картошка, эт. Эми муну
Açık ziyandуулук тие турган болсо, экология бузулса, биз кантип өткөрөбүз, кантип окутканбыз? Миң киши жумуш ордуна кантип болот экен, ошо болду. Биз деле өзүбүз эле колдоп калчу, биз 200 сомдон 300 сомдон чыгарсак, ошо миң кишинин айлыгы чыгат экен, экология бузулуп атат, мына көрдүк. Элдер тартып атат. Бийликте отурган азыркы мурунку бирөө дагычы. Азыр дагы, кийин дагы экология бузулуп атыр деп булар таптаза деп чыгарып берет, эртеңчи. Таптаза. Экология бузулуп атыр деп чыгарып берет. Ошон үчүнчү кереги жок, талас эли. Açılıp ziyandуулук берген күндө деле жаптырып салат, талас элчи. Анткени мына эл көрүп турбайбы, уже түшүнө баштады. Башында түшүнө эмес, мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмес. Ачылбайт болуш керек деп ойлогон. Эми жигит туугандар, тикеристен тик туралы. Өлсөк башта бир ажал. Баарыбыз бул дүйнөдөн кетет. Өз иштенде турган убак келсинчи. Шашпайлы. Окаттын өтпөй калбайт. 6 миллион эле калппыз. Көп эмеспиз, 100 миллион калк эмеспиз. Бирибизге бирибизчи. Жардам берип, колуна жокку, уну жокку унап берип турсак эле байып кетебиз батыл. Бийликтен 1 сом албай эле. Туугандар, ушунчу бекет туруп койлачы, таластыктар. Урматтуу таластык туугандарым, жаратан бери 20 жылдан бери айтып келгем ушу жер ийгенди. Айбек мырза өзүңүз башында тургансыз ушул нерселерди. Мындан кийин эми жаңы деп быйыл мына 2020-жылдын башташында жаңы башталдык деп Садыр Нуркожоевди президент кылып шайлап алдык. Ушу менен жаңы нерсе келгенге чейин токтоп турайлы жер үйдү. Жаап турайлы, анан кийин шайлоо мырза сизге кайрылгым келип турат. Эл менен башыңыз оорайтсын. Сиз баары бүтүп, эми эң артында 30 келиндерибизди, жеңелерибизди, аяштарыбызды алып барып түндө ошака иштетип атсыңар. Эмне үчүн бирөөнүн аягына ошака барып иштетесиз? Күнү түнү. Мамлекеттик немеде жазылуу 12 саат иштейт. Түнүндө да иштейби аялдарыбыз? Ушул күнгө жеттик. Айтпай турган сөздөр өздөрү айтып кетти. Шайлоо күнү эмне келиндер жибере койдуңуз? Шайлоого келген жок келиндер. Мына арабызда баары 10 кишинин арасында телефон чалдым. 2 саат бар шайлоо бүткөнгө чейин. Биз да келечекти таашып Садыр Нуркожоевди шайлап алалы. Ошол жерде дарбаз эмнеге шайлоого жүрбөйсүз? Келиндерди түнү менен ошога жатырасыңар. Анын барасы жок. Анын үйүсү жок. Kırgız elime kızmat kılsın birinci. İkinci, kalıslık bilen adamlık adiyetlisine işleteyin. Sonra. Birinci, Şaylıoğlu'nda biz evde bu ulanlarında dayarlap vardığını bile ötürük. Bu Altın Alyans kampanyası. İkinci, biz de hazır ayardan işledik. Özümüzde talastık tuğanlar bizge outsourcing'e girgen kampanyalar var. Alardın yuridik kelimeleri öz uçurmuşları. Alar özdörü çiçek. Bizge jana tabar başlayardan kampanya var. Bizde jana tazalagan kampanya var. Al bizge karabay. Egerde bunday uğraşan, egerde Kırgızstan'da jarandары, egerde işte nenesi jana условиясы жақпаса, әрбір жаңағы оқуы бар, ішкелерге. Ал ешкімнен алған жоқ. Жоқ, ошоны силер талап койгонсуңар да. Силер ушуну бүтүргүлө деп талап койгонсуңар да. Кандай деп талап койгонсуңар? Жоқ, ошолорду иштегиле, иштебесеңер кимге? Жоқ, биз андай деп талап кое албайбыз аларга. Алар өздөрү жумушка алып, өздөрү жумуштан чыгарып кайра өздөрүнө. Бизде иштебейт аялдар. Кандай аялдар иштейт? Бизде аялдар жок ал жерде. Чоң суроолордон берсеңер, чоң суроо. Сиздин позицияңызда бираз кичине өзгөрттү, үлүштү айтып. Анан мисалда да бир суроо берейин. Айбек байке. Менде отургандарда эгер катачылык любой жумушта болот, эртең экологический катастрофа болуп кетсе, ушул жерде отурган дискон дейли. Бизден кийинки бөлгөктөр бар. Ошого ким жоопту, ким жообун алат? Эл байлыгы жер үстүндө дейт го байке. Алтынды, уламыштарды деле бар, алтынды уламадан жыргаган эмес, чоктачы. Кыргыздар деле бар, любой улуттун уламышында бар. Анысы кандай?
Bizde de негизи бюджет жоқ деп атпайсызбы? Сиз мына жаңы келдиңиз. Bizde возможностьтар көп байке. Картошка бар, фасоль бар, берде жаңы турат. Бизнесмендерди кор кылбай, бек жака чакан базар түзсөңөр болот, турабы? Мисал үчүн аттуу баштуу байкелерди мен карасам, жалаң карапайым экен да, аттуу баштуу байкелер таласынан өтө көп. Ушулар бул жерге келип күн катпаганы өкчтө өкүндүрөт да. Анан жанагындай эмелер башында туруп патриот болуп эки сөз сүйлөшөт. Негизи кечирип койдум, алар мен тура эмес сүйлөзөмчү негизи. Анан бирок могу жери таластын этегинде болсо, ортосунда болсо бир жер таластын башында болот. Эртеңки келечек кандай болот? Алтынды да касып бүтөбүз. Касып бүткөндөн кийинкиси эмне болот? Ошого ким жооп берет? Молодец. Мен de aksakallı kılıp süylep koyun aylanayım. Maga altının da gereği yok, estekesinin gereği yok. Maga bir elimizin ekologiyası gerek. Anam ben şu kança kızmatkir prezidentlerine çok üzüldüm. Bana öyle oturmaya baş bulup çok öyle koltuk taşıp yaşına kalıp gidiyorlar. Birlik vakandan in ertesi sarılık yok, gereği yok. O zamanlarına ben saat yapardı da geldim mi sunum demeye? Duralı ırgap giriyor, bari bilesiniz. Bırak benim koşulmaymanın pozisyasına, kendi yerine oturgan da değişik olup durdu. Duralı. O zamanlar ben aytarım. Hadi öyle, bugünkü buna yer bitardı. Mırgı, geçen mırgı, kumdurdu, okuyan ayıp koyun. Buna bir demesi büttü. Ben kazıp tutup anlamışlardı. Anam ikincisinde kotorup bırakta direkt kultivasyon degen yok. Oşun trebuydu da durgan hiç kimisi yok. Anam yemin canı ciğerdi 16.000 hektar ciğerdi. Janagı kiyi menen ekolojik nemeler kuşlar menen oşuları berip atat. Hem oşularda tekşengen çimkirikler yok da. Çimkirikler olsa bayağı biz öyle oyunca kılganda davay taraf ketemiz yolunda aynı kalmaya işteyildi dedi. Aynı kalmaya iştegenin bana azı görüyorsun, hangimiz aynı kalıyorsun. Duramı aşırı aynı kalıyorsun. Bana o kadar yok. Nasıl? Ketip kaldık, kırmızılar unutup koyduk. O gente bizler unutup koydular. Azı çıkıp bırakkanları unutup koydular. Çamçamda tıyını ustari yok. Duramı tıyını ustari yok. Çındav aytkanda. Bunlar normal elbet. Kazılıp benzinin baskan canı götürüp bırakır. Kim tutmadı? Düğüne yüklemeden düşüyor atar. Bizi götürüyor atar. Kim nemeden şunu? Bizim nemelerden tölet turganlar kim? Hazır. Tölet turganlar yana karıpselerler. Salim boksuğundur. Atanbayıp boksuğundur. Tölet gerek bizge. Baban kimisi olsanadı. Kırgızsın geleceğini öldürgündür. Uşular tölet gerek. Eğer biz uşulardın altın menen versek anda biz öldürürüz. Başkan neme? Başka dünya üstü yok. Fakat durgan öz üstü. Duralı. Biz bu toke ciğerdi kana işletiyoruz. O zamandan biz sevgi ayıtarım. Oylanıp durup iş kıldılar. Oylanıp durup iş kılan aylanayım. Bana istesin. Tolga buna yedin kevin uksun. Buna yedin kevin ukmay durup Premier Minister'ini koyup aldı. Yedin demesin buna. Al kim ekenin aytı öyle atalım. Koyup algandan keyin bu endi ukmayın degen sözü. Duralı. Akırın göndürüp dene bana aytkanday kendileri üstü göndürüp atat degendey endi barın göndürüp koy. Akırın sözü. Oldu kayıtlı. Tınç, tuğanlar tınç. Bu koyda olsa, Ukkula. Cihindaki halini sular dedik, o zaman turuklu desen halk kalaydı. Daha göre çokmuş kıyık olur. Bırak bugün sırav vergende, şu sıravlarına cevap verirler, tas cevap verirler. Aramızdaydı. 53 gün bizim Kembaylık'ta satılıp gitti. Hani bizim Atanbay Özek'ten babanın kayıtlar. 100 sonluk licenciyenin 100 milyonla sattın dedi. Ana kaydı investir tartıştık. Eğer o şöyle 100 sonu alıp gelse, elin talabına olaya karşı investir işlemek de. Ana o sonuçta gereken investirlerin vardı tonu olsa, gerekli investirlerin vardı doyada otur olsa. Ana hayattan investir gerek. Investir azıcık koydum. Hazırki investir, bizde Kırgızistan'da talaplar olayaklı keldi. İkinciye ayıp koyuyorsun. Buna Derdek veren şarabcılığı, Derdek veren şarabcılığı ayıp otasın. Hakkında olur. Siz, aile gelecekte aslında Buyuruslar'dan çoğun cevap çıktı alıştayız. Buna cevap verip koyduk. Erten usul yerdağı, bütkönden keyin mümkün 15 yıldan yer, bu oldu bütkü de cevap verip kalmanız.
ертеңіз таластың еліне бір тиын пайдасы жоқ. Коронавируске қарабай тұрып, барлығын ташып, тарқалап, сатып жіберді. Шыралтың да ошондой. Ал жерде кейін бізден, мына елдер туралы айтады, бүгінгі шақырылған. Таластың областындағы бір аттың башты işenген депутаттарымыздың біреуі келген жоқ. Барлығы ошоның үстімен иштеген. Эмне үчүн жооп бербек? Екіншіден, азалдағы жерде айтып атасыздар. Бұлардың бізге берген налогы менен соцфондына сүйініп атабыз. Ошоға акча беріп атат. Алар міне таластың жарануы. Мына мен де төлейм налог соцфондуну дыйканмын. Өзүмдүн үлүш жеримде өз бийлигим менен айдап сейин анан дагы налогду төгүп атам соцфондуну. А буларга міне алтын айдап коюптур ошол жерге. Даяр алтынды алып туруп, эмне үчүн мамлекеттин үлүшүн бербейт? Качанга чейин жалтырап отурабыз. Мамлекеттин үлүшү жок, буну элден күнөө көрбө керек. Бюджетти таппай калган үчүн эл күнөө эмес. Айтып барыңыздар жооптуу кызматка. Ошол бюджетти толтурбагандар дагы эле отурат. Мындай система менен бүтө албайсыздар. Экинчиден мынадыр. Ушул жерде отургандан кийин кандай гана кем айтып болсо да мыйзамдуу болуш керек. Мына мойнуңузга алыңыз. Айтып атасыз, мыйзам менен иштей керек. Лицензияға тиешелүү нерсе мыйзам чегинде бузулса жок болот. Және де жаранма деле белгилүү 10 чакты фактын айтып атсак деле кое туруңар. Булардан эмне келечегибиз барады. Ушуларга чейин жасабаган эмне жасайбы? Же оны өткөргөн кишини кайра тирилтип беребиз. Булардан болгондон кийин элдин талабы менен эгер бар мыйзамдуулук калпына келмейинче токтотулсун. Мен Манас айылының тұрғынымын, ушул комиссияның мүчөсүмүн. Урматтуу туугандар, алакандай эле эл биз талас эли. Мына жерде мынаки жер үйдү жабабыз деп качандан бери баарыбызга жүрүп көп активист балдар бар. Мына комиссия менен байы бар, биз 2 айга токтотулсун деп акт жазып, биздин Коосон Кырайшага келбей болот. Токтотулсун деп акт жасап даганда да болбой туруп, кайра иштетип атып, мурдалар ташып атып ошол убакта. Урматтуу туугандар, мен 20 жылдан бeri суу иштейм. Бизге, мен кыскача айтайынмы, бизге суу керек, бизге мөңгү керек. Бизге мөңгүсүз, суусуз биздин жашоо жок. Мен мисалы үчүн иштейм. Ар бир үй бүлөнүн бюджетин кермен багып атабыз биз. Биз тиги алтындан алып же өкмөт иштеп, же бирден иштеп баккан жокпуз. Биз өкмөттөн оокат сураган жокпуз, нан сураган жокпуз, эчтеке сураган жокпуз. Биздин татнакай колорду, татнакай сууларды тийбей тимеле койбойсуңарбы? Ушул эле жер калдыгы көрүлөйүн. Таластын байлыгы, алтын менен байлыгы таластын элчи. Анан кийин ушул жерлерди көрө барып эле касып эле анан ар бир эле мындай немелер келген сайын эле чоңдор оошуп келсе деле ушул жер үй басып, жер үйдү каш керек, жер үйдү мичкелик көрүп турасыңар. Биздин жер үй үстүндө ок атканы жокпу башка жакта. Башка жактан ок атпайсыңар. Баарысына муну айтып калып атып да, муну айбек, муну Алла катчым барбы? Муну айтып калып атып, муну жабылсын деп элдин талабы болуп атат ушунченин. Ошону Алла протоколго киргиле, топтомго киргиле. Анан кийин ушуну кайра силерден жолун алабыз биз. Анан эгерде эч кимди укпай турган болсо, тетно жогорку бийлик укпай турган болсо, мына садырды деле өзүңөр көрдүңөр, эл алып койбоду, туурабы? Эл бийликти алып, эл койбоду. Ел менен мына айбексе бизге мына комиссияга элге муну жооп бересиң. Эл макулдугу бар бекен ушу жер үй ачылганда мына талас оолас макулдугу. Ошонун ар бир колу мына эл макул болгондо ошону көргөчү. Ал ошол артып кол коюп эл макул болгон эмес буга. Мына жерде кызыктар бир 50 бала, может бир 100 бала бир кызыктарлар гана жүрүп атып, может жогорку бийлик жак билбейт муну. Урматтуу туугандар, биз жер үйгө каршымыз. Мисалы мына мен илиштин эле өзүм каршымын, мен өзүм бала чакам үчүн, өзүмдүн инилериме, айылым үчүн болуп мен каршымын да. Мына толорус калбагандай, мөңгүлөр кылбай, талкан чыгарып, балагы жанагы кумтурду кылгандай бизге эмнедир бар, мына жерде. Кайга жашайбыз биз? Кайда барабыз? Кайда барып оокат кылабыз дейт. Биздин мына мен ауыл чыкырак төрттүн жетекчисимин, мына мен 20 жыл болду иштедим. Урматтуу туугандар, мына мен айтайын, биздин чырканак дүйнө жүзүндө 4 коркунучтуу нерсенин бирөө. Мына англичандар жылына келбей туруп, 2 жылга бир келип текшерип турат. Ал дагы коркунуч
korkunçluğun nерсенин бирөө да дүйнө жүзүнүн. Мына переводчиге барган, ал убакта мен просто мына булчун аз жетекчимин. Ошол 4 нерсенин 4 дүйнө жүзүндө 4 нерсенин бирөө коркунучтуу нерсе. Эгерде ал ошону ташташ керек. Мына Айбек мырза, сизге мына элдин атынан, эменин атынан сизге ушуну ала оозтун сурап, мурун кандай названияда болгон, мына ал мен оозтун сурап ала албайм муну названиясын. Ушуну билип, эмне үчүн коркунучтуу экенин эмесин тактап элге жооп бербесин. Сиз мына губернатор болуп келдиңиз, элдин баары сизге сага ишенip мына эл койду. Анан мунулар чынында мына урматтуу туугандар, мына жер үйдү мына азыр алтын куюлу элек бул жерге. Кооштун караса эчтеке куюлу зыян боло элек азыр. Азыр кеч эмес туугандар. Азыр мына жаап калыш, азыр ушуну биздин элдин колунда бул. Ошого аракет кылып мына мана тура жарылып, мына жапканга мына токтомго кийип протоколго беришиптир. Айбек мырза андай. Негизи элдин көйгөйү айга чейин чечиле элек. 3 жолу жабайсы болду. Ушундайлардын айына. Мына Кыргызстандын экономический кирлер деген кап бар. Дүйнө боюнча биздин кредит берген проценттерибиз аябай кымбат да. Бир заматый доллар кымбат. Анан могу жер үй зыян болсо, мөңгөр болсо жабылсын. Мына Кара-Бура районуна, мисалы үчүн Батай, Көксайда geçen tursalar toplamalar. Eğer ziyetleri yok, işte yok. Hayır gitmezler. Bunlar ne işin bunlar? Ve neydi ağırca? Neydi yaştan kalkıp durazın soktum kavlalıp? Neydi? Buna Cavuz'un mu bir kolga doğuşka kolga salalı? Yoğurcakta sarıda jete turganda kıltık. Neyden komissiya var? Ek komissiyanın 8 kişi bolu layıktap turup oşa özür çeksin. Delegatsiya şaylayında görün, aktivistlerden hoş verir işlerini durup. Ha çekilmeyi azıp doğum verin. Ha şöyle de git kaladan niye çıkarttın? Ayбек, mana bizdin эки комиссиядан балдардан бизге Аллага садыр жапарга жолдомо берип, коридор ачып берип бизге. Биз ошого кирип сүйлөшүп отургандай болон анан активисттерден балдарды кошуп баралы. Ошого жол ачып берди. Урматтуу агайын туугандар, жумушканга деп болот жүрөсүңөр. Бүт бар. Он жерде болот. Он жерде 40 киши чоңгоп ызындай бересиз. Бүтүндө талап болбойт. Бүт бар деген уруксатын берген үчүн болгон жумуш. Болгон жок. Жери болсо анан бүгүн туруп кайра тескери кетебиз. Качан да буруп отур. Бул серениңер кечене чабып берген. Эмне кыласың? Жаулап ачылып чечетиген сен эмес, турдуңар. Gösterdiğin taraftar, üniversite taraftan hakklarına bakıldığını vermesi, anda azıcık uçurun devamına layıklı Kırgız öpüntü jeri göz lazım. Joğurda gösterdiğin taraftar hakklarınca jeri kendine kazı işleri var kurmuşlar, topladık. Şöyle sana kim makul hareket etmesi.
bir ele Sabırcılık söylüyor. Bu жерде biz azыр 300-400 адам турабыз. Мындай болчу, Sabırcılık менен анан мындай биз бир эмоция калтырбай, кээде мындайда бир адам поступ кетип калат, аягында бир адам жоопкерчилик алыш керек. Мисалы үчүн жабысын дейби, бирөө чыксын могул жерде, мен жабысын деп жоопкерчилик алам деп анан мен элди козутуп жоопкерчилик албай кетип калган болбойт. Биякта жашынакай сунуштап атат. Конкурстук комиссия мыйзам чегинде жоопко тартылсын деп атат. 2015-жылкы мыйзамдуу мына комиссия ишен берилсе, комиссия чыгарып атат. Экинчи мамлекет мүлүшүү камсыздап башкы келишим түзүш керек деп атат. Үчүнчү жанагы кандык сактоочу жай жыйыш керек деп атат. Төртүнчү эгерде ошол нерсе компания аткарбаса мамлекет өтсүн деп атат. Бешинчи жогоруда айтылган талаптар аткарылбаса кийин калган иштер токтотулсын деп атат. Эми мындайда биз ошол нерсени баарын корго салайлы. Көпчүлүк бул жердегилер резолюцияны жок азыр биз суроо берем. Мен азыр бул комиссиянын чечимине катам. Анан эмоция калтырбай мындайда биз 80% талашты Sabırcılık шайлаган. Туурабы? Шайладыкпы? Ага ишенип атабызбы? Sabırcılık айтып атат. Азыр 30 жылдан бери токтогон коррупцияны 1-2 айда чече албайбыз дейт. Айтып атат. Азыр конституциялык реформа болсун, парламенттик шайлоо болсун. Ошонун негизинде бизге ишеним берсеңер, команданын баары саясий реформалар бүткөндөн кийин биз калган реформаларды баштайбыз деп атат. Анан эми Sabırcılık бирөөсү сыйлап күтөйүн да. Анан мындайда элдин жүгүн, элдин ар бир адам бир сөз айткан ага жооп бериш керек. Кээ бир адамдар келет, жери жабылсын деп сантаж кылат, жыйынтыгында бараткан жерге жумуш корношот. Кээдер келет, жерди суралап туруп бир трактор алат айына. Ошондуктан ошого нерсе токтош үчүн бул биз ишеним берген Sabırcılık мынакей убакыт берип атабызбы? Ошол өзүнүн учурунда bir maylar bir reformaga vakit bırakana Sabırcılık işlemiş gerek. Sabırcılık işleri el tarafındaki aytkan keliminin kumtör, jeri jana başka kemalıkların gelişimlerini karap çıkıp elini paydasına çeşitli söz var da biz Sabırcılık işleri bugün hepsi andan çıkardı. Uşul rezolütsiyalarda aytılgan nerselerdin bardığın kıyım tüzüsünü oturtup analıqlar, төлөгалдар, кимшайлайсыздар. Ана Sabırcılık işleri бар ушул делегация жанагы ушул мынакей биздин жанагы бүгүн чечим чыгарды да, көп чечим ошонун чечим кабыл алганды аткарып турган бир төрөп. Ушул жерде жыйын атынан барып Sabırcılık ошол каттарды тапшырсын мынакей. Кат Нургожоевичке ким жана конкурстун мыйзамдуулугу боюнча Камчыбек Ташиевке, Курманкуловго, прокурорго, жаңы премьер-министр Маликовго тапшырылсын. Нургожоевич убакыт бериш керек. Ошол нерсени анан ошондо мыйзамдуу анан жөн эле болбогон нерсени деле муну күчкө сала бергенде да маселе чечилбейт да, убакыт бар. Анан эми Sabırcılık элдин атынан сүйлөп атат. Мисалы үчүн элдин атынан мен да сүйлөп атам, талас элдин атынан. Мен анткени өкмөттүн таластар өкүлүмүн. Ошондуктан мен сунушум азыр могул резолюцияга сунушуулар айтыңыздар. Анан колго көрөйлү. Ошол адамдар бар, ошол жанагы мынакей сунуш болуп кетпейт. Нургожоевич ушул үмүтүн артай турабы? Негизи мынакей биздин элибиздин башчысы бардык республика 80% шайланган Sabırcılık. Ал өзүнүн оюн айткан, убакыт бүтүп атат, мен оюмча убакыт бериш керек ал кишиге. Анда ошол сунуш айтып коюңуз. Туугандар, мындай да, бул маселе токтойт эч качан. Şevket sunuşlarını aytın. Туугандар, мындай да, биринчиден сунуш. Жогоруда айтылган талаптар, лицензия алганда айтылган талаптар, условиялар компания аткарбагандыгы үчүн келишим жокко чыгыш керек. Лицензияны кайтарып алсын керек. Биринчи сунуш. Экинчи сунуш, бул маселе бири боюнча так чечилиш үчүн Талас Отасы ичинде референдум өткөрсүн. Анан кийин ошол жерде ооба жок депчи. Ачык жабык анткесе кийин дагы чечилген, ал чечпесоңдачы. Кийин да ишти партиянын дагы болот да. Дагы партия болот. Ошон үчүн так кезерге сунуш лицензия кайтарылсын. Кайра конкурсундагы жол сага чейин лицензия кайтарып алгандан кийин дагы референдум кылсын. Жалпы добуш берсин. Ачысын жабылсын. Жабылсын болсун. Референдум киришsin. Бектин мырзанын биринчи сунушу боюнча ал чечимде көрсөтүлгөн биринчи талап айтылган. Конкурстук комиссияны ал сотко
чечим чыгабыз. Мыйзамдуу керек. Сен айта албайсың, мыйзамдуу керек. Комиссия айта албайт. Аны сот чечет. Ошондуктан ал Мамату Тугана, сіздерге ұсыныстар. Чон рахмат. Мы выслушали все ваши предложения, требования, и я выделил 3-4 основных вопроса, которые волнуют население Паласской области, прежде всего. Первичный был экология. Это очень важный вопрос, я об этом тоже говорил, и не слышу. На следующей неделе создать государственную комиссию с вашим участием, с участием местного населения, и факт, который изложен в заключении Народной комиссии, полностью перепроверить. Вода находится на уровне 3 метров или не находится, или ниже. Сделаем бурение, все проверим, вам все факты представим. Что касается государственной доли по месторождению, и давайте, как Олег Закин сказал, с учетом референдума, который запланирован, с учетом выборов в Кенеше, этот вопрос будет обсуждаться уже на уровне президента нашей страны, на уровне руководства компании. Никто не уходит от диалога, никто не говорит о том, что этот вопрос не нужно рассматривать. Но все нужно рассматривать в рамках закона. И третий момент. Сейсмический разлом, куда денег? Вот вы про ледники ничего не говорите, про сейсмический разлом вы ничего не говорите. У нас город Бишкек находится на Сикотинском разломе. Город Бишкек. Давайте все перепроверим. Ходят памятники. Почему вы законом? Давайте перепроверим. Вы как государственное лицо, вы в ответе за соблюдение закона. Я в ответе. Эта норма у вас предусмотрена Конституцией. Можно я договорю? Можно я никого не перебивал, я слушал. Народ уважает. Я поэтому предлагаю. Вы говорите только то, что вам удобно. У нас нет 4 вопросов, у нас один вопрос. Оставьте нашу экологию в покое. Дайте нам семью кормить надо. Айтарым аяқ için oyun айтыласың, анан кейін бір жиынға келіп, қолға салып, жиынға. Каждый факт, который был изложен в комиссии, все вопросы, которые вы поднимали, по каждому факту мы проведем проверку. Входят границы заповедника в территорию месторождения или не входят? Где какие нарушения? Где экология? Влияет ли роза ветров и буровзрывные работы на оседание пыли на этих ледниках? Какое расстояние расположено от ледников до месторождения? Все перепроверим. С учетом всех ваших предложений, которые были озвучены, все перепроверим. Что касается государственного леса, в рамках закона этот вопрос будет рассматриваться на уровне президента, государственным руководством компании. Но мы должны действовать в рамках закона. В рамках закона согласования не делаем. И третий момент, который очень важный, то сейчас мы не давали разрешения на пластохранилище. Соответствующие экспертизы еще не проведены государственными. Поэтому это все будет перепроверено и все. И что касается тех нарушений, которые были в ходе выдачи лицензии ранее, если они были, все факты, которые вы озвучили, мы передадим в Камчире Кадышевич передадим, и Кумаку, который лечит душу, передадим. Пусть все рассматривается в установленном порядке в рамках нашего законодательства. У меня только одна просьба. Давайте быть немного сдержаннее, давайте все процедуры проводить в рамках закона. Я только об этом призываю. И спасибо, что вы нас пригласили, спасибо, что вы открыто озвучили все ваши вопросы. Я специально старался много не комментировать, больше для себя записывал все те пожелания, все те замечания, которые вы даете. Еще раз хотел вас поблагодарить за ту работу, которая была проведена. Как я сказал, вот по хвостохранилищу, те опасения, которые вы высказывались, они подтвердились, и мы соответствующую работу с компанией провели.
По всем другим фактам мы все перепроверим, все подтвердится, компания все устранит. Не будет ни одного случая, по которому мы будем закрывать глаза. Этого не будет. И по фонду по ТАВАС, я уже об этом сказал, мы заставим компанию изменить условия. Мамлекетте мыйзам. Качан мыйзамга баш ийгенде мамлекетте тартип болуп, мамлекет өнүгөт. Эгерде мамлекетте мыйзам болбой, ар бир адам өзүнүн маселесин көтөрөбөз, анда хаос болот. Бул барып мамлекет жок болот. Эгерде биз мыйзамды сыйлай албасак, ошондуктан баардыгыңыздарды мыйзам чегинде бул маселени чечүүгө чакырам. Анан азыр Бакыт Байке болгон. Андан кийин мынакей Артем Эдуардович өзүнүн сунуштарын айтты. Ошол сунуштарды экөөнү эске алып, элдин буякта сунуштарын эске алып, жалпы добушка коюп, өзгөртүп толуктоолор менен ошо менен жыйынтыктай берем да. Анда жок, мындай кылдык, азыр ошол Бакыт Байке койгон сунушту Бакыт Байке мына бакытсыз укпайсыздар ошол. Ayrazda ошол Бакыт Байкенин резолюциясында жана сен айтып акыркы сунуш уже убакыт бүтсө, токтотун айт. Аты жөнүм Нурмухамед Жумалеков, кабыл айынан. Микрофонго басат. Элдик комиссиянын 3-чү сунушу мага жакка жок 3-чү пункту. Бул жерде класстарганышта 3-4 километр жылдыргысында Бакыт Байкен оозунан чыкты. Стенограмманы көтөрүш керек азыр. Жана айтып аткан 2-3 километр класстарганышы азырды. Эми 3-4 километр жылдырса анын зыяндуулугу жок болуп калабы? Айтайын. Секретар ошону ачып белгилечи байке. Айтайын. Анын баары мыйзам чегинде демекчи, комиссия түзөтсө, мамлекеттик комиссия. Ал жерден жана суунун жердин астынан суу чыгып атат деп атпайсызбы? Ошол маселе өзүнөн өзү чечилет. Бирок аяктарында бир эле иш керек. Азыр коотур. Экинчиси шамал ал жерден алыс болуп калат. Ал маселе да өзүнөн өзү. Бакытбайке мындай азыр ошо менен сунуштарды мына Артем Эдуардович өзү айтты, мамлекеттик комиссия түзүлсүн деп. Ошол темелердин баарын эске алып, доштор ким макул дегенде көйгөй көрөсүздөр. Бакытбайке референдум кошпоңуздар сөз. Референдум кошпой протокол жазып атат. Доштор макул дегенде көйгөй көрүп коюңуздар. Каршы. Бакытбайке. Karşı kaçıyor. Bunu gezip topluyor. Karşı değil. Bunu karşı değil. Evet, zaten şu kadar ciddi çıkıyor. Yapar. Jana kompensatsiya jөнүндө айтып берем, жооп берген жок го.